Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн сиздерге мен дагы бир сайт менен тааныштырып кетейин деп атам. Ал сайтка катталыш үчүн менин Telegram каналыма кириңиздер. Telegram каналымдын ссылкасы описанияда болот. Киргениңиздерде ушундай оюн бар. Анын ссылкасын таштап коем. Ошол оюнга кирип катталганыңыздарда сиздерге 6-7 рубль бонус берет. Мына ушул ссылка менен киресиздер дагы катталасыздар. Анан катталгандан кийин сиздерге 6-7 рубль берет. Менде азыр 72 рубль бар экен. Ал бонусту сиздер коюп ойноп 5 рубльден өйдө чыгат. Бул жерде чыгарып алсаңыздар болот. Payeer кошелокко. Payeer кошелогуңуздар жок болсо дагы менде ылдыйда ссылкасы болот. Мына ушундай сиздерге бонус берет. Сиздер получить бонус дегенди басасыздар. Мына көрүп атасыздар. 6,51 рубль берет. Ушу 6 рубльден 8 рубльге чейин бонус берилет. Ал бонусту биз биринчи турган играны ойноп 5 рубльден өйдө чыгарып алсак болот. Мына игра в крутилку деген оюн турат, ошого киребиз. Кирип ойнойбуз. Ноль ондон коюшуңуздар керек. 0-10 коюп 4 жолу ойноп ойносоңуздар болот. 4 жолу 0,40 центиңиздерди утсаңыздар утасыздар, утпасаңыздар кайра 5 рубльден өйдө чыгарып алсаңыздар болот. Мен кечиресиздер, мен туура эмес окного кирип ойноп алыпмын. Биз тестовый деген биринчи турат го, ошо окного кирип ойношубуз керек болчу. Мен экинчи окного кирип ойноп алыпмын. Ошондуктан минимальный 10 рубльден өйдө ойнойт экенбиз. Мен азыр 10 рубль койдум, мага бирөө кирип кошулуп ойногондо гана мен утамбы жокпу азыр көрөбүз. Ошол сиздер биринчи окного кирип ойноңуздар. Тестовый деп турат го, ошого кирип ойноңуздар. Мен туура эмес кирип ушул ставканы коюп алыпмын. Бул ставканы закрыт кылганга болбойт экен. Азыр күтө турабыз. Бирөө кирип ставка койгондо мына Виктор деген 20 рубль койду. Азыр көрөбүз. Мен 10 рубль койгом. Утабызбы жокпу азыр көрөбүз. Менде 66%, алда 33%, бирок ага карабайт. Көп кирип канчалык көп ойногон сайын сенде шанс көп болот. Мына мен утулуп калдым. Биз мына тестовый деген жерге кирип ойношубуз керек болчу. Ушул жерге сиздер ушул жерге кирип ойноңуздар. 0-10дон гана коюңуздар. 4 жолу койгонуңуздардан кийин сиздерде чыгарганга мүмкүнчүлүк болот. Калган акчасын чыгарып алсаңыздар болот. Анан ар түрлүү мисалы үчүн ВКонтакте аккаунтуңуздар көп болсо, сиздер ар аккаунт менен кирип ойноп 5 рубльден өйдө чыгарып алсаңыздар болот да, ошондо ар түрлүү Payeer кошелокко чыгарышыңыздар керек. Мына көрүп атасыздар, мен бир эмес бир канча жолу чыгаргам. Бул оюн 100% төлөйт. Барыңыздарга сунуштайм. Кирип 5 рубль болсо дагы чыгарып алыңыздар. Акчанын көп азы жок. Бир керегиңиздерге жарайт. Мына бул жерди көрөбүз. Биз кайсыл жакка чыгарабыз. Киви кошелокко мурун 5 рубльден өйдө чыгарса болот болчу. Кечиресиздер. Биз 69 чыгарабыз.
69 деп жазабыз. Мына ылдыйында ушул жерде чыгара турган жанан жазабыз. Мисалы үчүн биз кивини чыгаралы десек 110 рубльден өйдө чыгат экен. Ошондуктан биз пайерге чыгарабыз. Пайерди да мен ар түрлүү ВКонтакте, ар түрлүү Фейсбуктар менен кирип ойноп пайер кошелегума да чыгарып алгам. Ошондуктан мен жаңы пайер кошелек ачып, ошол жака чыгарып, анан өзүмдүн пайер кошелегума которуп алсам болот экен. Сиздер да ошондой кылсаңыздар болот, эгер ВКонтакте, Фейсбук аккаунтуңуздар көп болсо. Мына мен жаңы кошелек ачтым. Азыр бул жерин басабыз дагы. Копровайт деп турат го, ошол жерин басып, өзүбүздүн пайер кошелегибиздин номерин сохранить этип алабыз дагы. Бул жакка коебуз. Басып турсаңыздар, копровайт этип алганда выставить кылып коебуз. Анан мына бул жерде сөзсүз галочка болуш керек. 68-42 которсоңуз бизге 64-99 түшөт экен. Мына ушул жерде галочка басабыз дагы отправить кылабыз. Андан кийин күтөбүз. Биз саат 23-28-те которуп атабыз, түнкү саат. Бизге эртең менен түшүшү мүмкүн, себеби буларда иш убактысы аяктады. Мына бүгүнкү төлөнгөндөр көп эле төлөнүптүр. Биздики ожидает деп турат. Түшкөндө ушул жер ожидает деген жазуу жок болот. Биз ага чейин күтө турабыз. Ошол сиздерге достор, мен кече которгон акчам бүгүн эртең менен түштү. Мен колум бошобой эми видео тартып атам. Мына бул жерде түштү деп турат. Пайер кошелек аягы 82 деген пайер кошелекке которгом. Азыр эми пайер кошелекке кирип көрөбүз. Мына пайер кошелекке киргенибизде бизге 5%-ын алып калган 68 рубль которгонбуз. Бизде азыр 64 рубль балансыбызга түштү. Историяны көрөбүз. Мына историяда 8-тен 57 мүнөт өткөндө бизге түшүптүр акчабыз. Бизге келип түшүптүр. Эми мен жаңы киви кошелек, пайер кошелек ачып которгом. Себеби мурунку киви кошелекторумду колдонгонмун. Эгер ошол киви кошелекке которсом, мен акчамды чыгарып бермек эмес, мульти аккаунт депчи. Себеби кошелекту мен иштетпейм, ошондуктан мен пайер кошелегима акчаны которуп алышым керек. Бул жерден рубльди тандап 64 деп жазабыз дагы. Берге биздин өзүбүздүн колдонуп жүргөн киви пайер кошелегибизди жазабыз. 804 63 95. Ушуга которушум керек экен. 63 которушум керек экен. Ошондо туура болуп түшөт экен. Перевести деп басып, мен ушуга котором. Мына акчабызды котордук. Мен эми өзүмдүн колдонуп жүргөн кошелегима акчаны котордум. Мына историяга кирип көрсөңүздөр болот. Мага ушул келип түштү. 63 рубль келип түштү. 32 центин комиссияга кармап калыптыр. Мына ушунда 2, 3, 1 рубльден которуп атып эле жакшы эле акча топтосоң болот. Акчанын көп азы жок. Мен сиздерге дайыма айтып келем. Ошол.